Шаев, biz sizge geldik, Barken eli sizge muhtaç. Biz sizge şunday bir maşenike pul aldırıp, al bizge bir жылдан beri işlep. Баткендин бир нече тургуну өткөн аптада Бишкекке келип, атайын кызматтын төрагасына кайрылышты. Алар быйыл жай айларында Баткен районунун 36 жаштагы тургунуна ири көлөмдөгү акчаларын алдатканын айтып чыгышты. Bizim puluzu birge bir pul almasını verem dep, almasın. Şöyle menen bizim puluzu vermeye koydu. Biz kıynaldık, sizin yardımınız gerek bizge. Biz Bizge kıynalık köngül burup koyuңuzду суранабыз. Şunu özümüz kötömölüңüzge alıp bizge çeçi veriňizdi suranabız. Biz sizge gana işenebиz. Bizdin köptögön ayılda, Barken ayılda köptögön jaşlar ajraşуу bolup atar. 213 milyondu табыш кыйын экен. Биздин дагы мен мисалы 8 миллион. Men dagı 8,5 milyon. Benimki 24 milyon. 24 миллион. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан азаттыкка билдиргендей 213 миллион сомдон ашык алдамчылыкка шектүүнүн иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүлдү. Облустук милициянын маалыматында Баткен районунун 36 жаштагы тургуну сентябрь айында кармалган. Ал элдин ишеничине кирип, алдоо жолу менен акчаларын кайтарбай койгон 57 жабырлануучу аныкталып, 38 иш козголгон. 2024 август-сентябрь айларында болуп өткөн окуялар боюнча Баткен районунун жалпы 57 тургун арыз менен кайрылган. Алардын арызында Баткен районунун Бужум айылынын 36 жаштагы тургуну ТА аттуу жаран рубль акчаларын алып, сомго айландырып көбөйтүп берем деп, алардын ишенимине алдоо жолу менен кирип, жалпы суммасы 213 миллион сомдон ашык акча каражаттарын алып качып кеткен. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин негизинде жалпы 38 кылмыш козголуп, 38 кылмыштын ичинен жалпы 57 жабырлануучу катары табылган. Аталган кылмыш ишин тергөөнүн жүрүшүндө аталган жаран убактылуу кармоочуга киргизилген. Ошондой эле тергөөнүн жүрүшүндө аталган жаранга тиешелүү болгон кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр камакка алынган. Жабыркагандар Баткен районунун тургуну элден орус рублин жогорку баа менен сомго айландырып, андан ары убакыт өткөн сайын үстөк да кошуп бермей болуп, эч кандай күбөлүк кагазсыз эле алганы айтылган. Мында 100 миң сомдон 24 миллион сомго чейин акчаларын бергендер болгон. Ири суммадагы алдамчылыкка шектелип кармалган жарандарынын жакындарынын бири азаттыкка окуя боюнча кабардар экенин, элден алган акчалары кайда кеткенин туугандары да билбестигин, шектүүнү камабастан чыгарып, бар мүлктөрүн сатып, акчаны элге кайтаруу жолун караштыруу зарылдыгын айтты.